Бүгүнкү сабакта мен электр тогу, ток булагы, электр кыймылдатчы күчү аркылуу окуучуларга толук түшүнүк бере алдым. Себеби окуучуларым топтордо иштешти, өздөрү эксперимент жасай алышты, өздөрү көздөрү менен көрүштү, колдору менен кармап, ар кандай ток булагынын түрлөрүн жана ар кандай башка заттардан алына тургандыгын терең изилдеп аткарышты. Мен ар дайым сабакта окуучуларды жөн гана теориялык жактан түшүндүрүп, жаздырып, окутуп койбостон, аларды турмуш менен байланыштырып, практика жүзүндө айкалыштырып, өздөрү аткарып, көзү менен көрүшсө, ошондо мен толук өздөрүндө түшүнүк калат жана аткара алышат деп ишенем. Менин максатым ар дайым окуучуларга мисал иштетүү эмес, аны өздөрүн катыштырып, формула аркылуу мисалдарды келтирип чыгарууда жана турмуш менен байланыштырып, практика жүзүндө айкалыштырып, ар кандай нерселерди жасап берүүгө аракеттенем. Мугалимдин эң негизги күчү бул сабагы болуп эсептелет. Себеби мугалим сабагында көңүлсүз жөн гана ар кандай эптеп өтүп кетпестен, өзүм ар дайым күнүгө жаңы ийгиликтерди жаратууга биринчиден аракет кылам. Өзүм кызыгам, өзүм физика предметине өтө кызыгам. Себеби бул турмуш менен өтө байланышкан. Азыркы турмушта биз менен жашап келет. Турмуш менен колдоном. Физика предметин терең окуп үйрөнүп алышса окуучулары, өздөрү кыйналбай жашай алышат келечекте. Ар дайым физика предметинде ар кандай кызыктуу кубулуштар бизге өтө керектүү темалар келет. Ар бир темада окуучуну топторго бөлүп, топторго ар бир экспериментсиз мен сабак өтө албайм. Себеби эксперимент, практика бул эң негизги керек мугалимдин куралы деп эсептейм. Өздөрү кызыгышат, ошондон кийин окуучулардан мен өз жыйынтыгымды ала баштадым. Ишеним кайра күчөп, үйгө барган сайын мен кайра башка жаңы нерсе жасашка аракет кылып, окуучуларыма келип, аны көрсөтүп, ушунчалык аларга колдору менен аткарып берсем, мен дагы өз максатыма жеткен болуп ишенемин.